УКМК Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Орозайым Нарматованы Жалал Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча аталган окуу жайдын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Коомчулукта жана социалдык тармактарда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Орозайым Нарматованын суракка чакырылганы кызуу талкууланып жатканына байланыштуу УКМК анын чакырылуу себептерин коомчулукка төмөндөгүчө маалымдайт. Улуттук коопсуздук органдарына өлкөнүн Жогорку Кеңешине шайлоо учурунда Орозайым Нарматованы 2013-жылы Жалал Абад мамлекеттик университетинин 3-курсуна орто кесиптик билими жөнүндө дипломдуу негизинде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча маалымат келип түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө Орозайым Нарматовага Жалал Абад мамлекеттик университетине тапшыруу үчүн жасалма диплом берүү ыктымалдыгы тууралуу да маалымат келип түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө Орозайым Нарматовага Жалал Абад мамлекеттик университетине тапшыруу үчүн жасалма диплом берүү ыктымалдыгы тууралуу да маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө Жалал Абад мамлекеттик университетинде Орозайым Нарматованын өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтер жок экендиги аныкталган. Бул анын окууга кабыл алуунусунун жана жогорку билими жөнүндө дипломду алуусу мыйзамсыз экендиги күбөлөндүрөт. Мындан тышкары тергөө учурунда Жалал Абад мамлекеттик университетинде жеке сессияларды жана тиешелүү экзамендерди тапшыруу учурунда Орозайым Нарматова өлкөдө жок болуп, Россия Федерациясында болгону аныкталды. Демек, Орозайым Нарматова Москва шаарында жүргөндө экзамендерди тапшыра алмак эмес. Бул дагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин жооптуу адамдары тарабынан жогорку билими жөнүндө диплом берүү мыйзамсыз экендигинен кабар берет. Ошол себептен Орозайым Нарматова жогоруда аталган кылмыш иши боюнча тиешелүү көрсөтмөлөрдү берүү үчүн күбө катары суракка чакырылып, анын жыйынтыгында Жалал Абад мамлекеттик университетинде окууга кабыл алуу жана жогорку билими жөнүндө диплом берүү фактыларына юридикалык баа берилмекчи. Саламаттык сактоо министрлиги социалдык тармактын кыргыз сегментинде WhatsApp чаттарда таркап жаткан өлкөдө инфекцияны учак менен абага чачып жатат деген кабарларды төгүндөдү. Күндүн ультра кызгылт нурлары вирусту өлтүрөт. Ушундан улам коронавирус инфекциясын чачып жатышат деген кабар жалган. Вирус жуккан адам өзүнөн 1 метр аралыктагы кишиге чүчкүрсө, жөтөлсө аба аркылуу жугат. Бөлмөнү желдетпөө, тазалыкты сактабоо да вирустун көбөйүшүн шарттайт деп билдирди министрлик. Октябрь окуялары боюнча соттук отурум кийинкиге жылдырылды. Бүгүн 14 январда 1 май райондук сотунда октябрь окуялары боюнча соттук отурум өттү. Соттук отурумга Жеңиш Молдохматов менен Курсан Асанов алынып келинди. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана Фарид Ниязов ден соолугуна байланыштуу келген эмес. Сот айыпталуучулар толук келбей калганына байланыштуу соттук отурумду кийинкиге калтырды. Элит Хаус курулуш компаниясынын мурдагы башкы директору Тимур Фазиев Бишкекте административдик шаарча долбоору даярдалып жатканын, анда бардык мамлекеттик органдар бириктирилерин билдирди. Бул тууралуу ал соц тармакта түз эфириндеги кайрылуусунда билдирди. Ал долбоордун жетекчиси экенин белгиледи. Шаардагы унаа тыгындарын жоюу, абанын булгануу маселесин чечүү үчүн бардык коммуналдык кызматтарды шаардын өйдөңкү бөлүгүнө өткөрөбүз. Баары бир жерде болот, деди ал. Орозбек Молдалиев 20 000 террорист кантип билинбей Казакстанга өтүп кетти, акылга сыйбайт. Алматы шаарында коопсуздук кызматкеринин башы жок сөөгү табылып, казактар 20 000 террористтер келгенин айтып чыгышты. Дин иштери боюнча өкүл катары бул жагдайга кандай пикириңиз бар? Террористтик уюмдардын өздөрүнүн аттары бар. Алар кол салганда өз программаларын жарыялайт. Биз баланчадай максат үчүн кол салып жатабыз, төкүнчүдөй бийликти орнотобуз деп. Бул жолу андай болгон жок. Эл нааразы болуп жатат деп атып эле бир убакта террористтер пайда болду деп 20 000 деген цифраны айтып чыгышты. 20 000 террорист кай жактан келиши мүмкүн? Алар кантип билинбей Казакстанга өтүп кетишти? Акылга сыйбайт. Бул эми ар кандай шылтоолор. Россиянын кээ бир саясатчылары айтып жатышат. Сириядан бир тобу келиптир, Кыргызстандан, Афганистандан барыптыр деп.
Мындай пикирлер айтыла берет. Ал үчүн так далил керек. Террористтерден башка кишилер баш кеспейт бекен. Бул жерде объективдүү изилдөө болобу деген суроо жаралбай койбойт. Токаев террористтер болчу деп коргоно берет. Биздин музыкант баланы да террорист жалданып келиптир деп калыптары чыгып атып, араң токтошподубу? Анткени бул кошумча күчтөрдү тартуу үчүн себеп болгон. Террористтер кол салып жатат. Суверенитетибиз коркунучта калды дегенге шылтоо болду. Бизге деле 1999-жылдары Өзбекстан ислам кыймылы кол салган. Биз Өзбекстан ислам кыймылыбыз. Биздин максат Кыргызстанга каршы эмеспиз. Өзбекстанга кол салабыз. Бизге жол ачып бергиле деп ачык айтышкан. Башка террористтик операцияларда деле ачык айтылат. Игил болсо, биз халифат куруп жатабыз, бүт мусулмандардын мамлекетин курабыз деп ачык эле жарыялаган. Бизден да байбичелер баш болуп жөнөп кетишкени эсибизде. Ал эми Казакстанга унчукпай эле келе калган дудук террористтер бекен. Бул акылга сыйбаган жалгандар. Ар ким чалып тынчсыңбы деп сурашууда. Нурлан Насип журналисти сотко берет. Ырчы Нурлан Насип ал тууралуу жалган маалымат тараткан журналисти сотко берерин социалдык баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында буга чейин да ал жана үй бүлөсү тууралуу жалган маалыматтар жазылган. Ушундайды Кудайдан коркпой кантип жазышат? Ар ким жөнөтүп тынчсыңбы деп сурагандар болуп жатат. Ар бир нерсенин өзүнүн этикасы болот. Чектен чыкпагыла. Сабатсыз YouTube'да олтурган журналисттер сотко берем, капа болбогула. Үй бүлөм жөнүндө дагы ар кандай акылга келбеген сөздөрдү жазып жүрүшөт. Көп учурда сабырдуулук менен карап келатам. Сабырдын дагы чеги болот. Мындан кийин капа болбогула деп жазган ал. Белгилей кетсек, YouTube баракчасында Нурлан Насип аварияга учурап, өлүм алдында жатат деген маалыматтар катышкан. Давайте от руки, да? Буду журналисттер по теме, только по теме. Строберис. По теме только и бул пресс-конференция өткөрүлөт. Вообще кытышайчы азыр толук чыкты ошондо аскерлер дагы ушулар жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулук, өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, биздин Кыргыз мамлекетинин президентибиз Садыркожоевдун указынын негизинде жана жогорку кеңештин кабыл алган токтомунун негизинде Кыргызстандын куралдык күчтөрүнүн миротворческий силы Казакстанга кирип, Казакстанда мына бүгүн чыгышты бардык техникалар, жеке состав, личный состав бардыгы толугу менен кайта чыкты. Биз азыр тоскон. Эч кандай нерсе болгон жок ал жакта, кайтарууда. Ал жакта биздин куралдык күчтөр Алматыда ТЦК объектисин кайтарышты. Ал ТЦК объектиси Алматыдын 70-80% жылуулук менен жана электр менен камсыздап турат экен. Эң чоң ошондой объект кайтарып турдук. Эч кандай кырсык, эч кандай бир жаман иштер болгон жок. Бардыгы толугу менен кайрадан чыгышты. Вообще, Кадыкшаевич, несколько слов на русском, если можно. Уважаемые журналисты, насколько вам хорошо известно, что по решению Жогорку Кеңеша, постановления Жогорку Кеңеша и указа президента наши миротворческие силы были введены для проведения миротворческих работ в Казахстан. Это было 7 января этого года. Сегодня, 14 января, наши миротворческие силы завершили свою миссию и выехали из территории Казахстана. Все личный состав, вся техника, силы сохранности, без никаких происшествий вернулись домой. Как вы оцениваете никакие происшествия с участием наших солдат не происходило? Какой объект они там охраняли? Наши солдаты, миротворческие силы охраняли в Алмате ТЭЦ-2, который обеспечивает 70-80% теплом и электроэнергией весь город Алматы. То есть такой большой объект нам было доверено. И наши силы, средства охраняли, никаких происшествий, никаких личных происшествий не случилось.
Канатқа шықсач, темадан сыртқа сұра берсек болады ғой? Темадан сыртқары болбойт. Азыр бүтін Кыргызстан саяси партиясынын айрым мүчөлөрүн кешки чакырып капсуласы. жаткандыр. Рахмат сизге. Саламат болуңуз.